Assalamu alaikum, урматтуу Багыз Түрүү каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн күнгө 11 август 2021 жыл. Бактабыз. Бүгүн сураныш боюнча эспарсет боюнча сөз кылайлы деп турам. Алдыбызда көрүнүп турган эспарсетти мындан 4 жыл мурда тиккен экенбиз. Бул жерге трактор чыгылбагандыктан кетмен, күрөк, теше, кыскасы бул жер кол менен тигилген эспарсет. Быйыл күчүнө кирип атат. Азыр 3-чү орунда турабыз. Бул бактын арасын 3 максатта эспарсет тигилген. Биринчиси тоют менен камсыз кылуу болсо, экинчиси жердеги нымдуулукту сактоо. Анткени билесиздер, бул жер кайрак жер. Үчүнчүсү болсо, бул жердин pH-ын, жердин туздуулугун түшүрүү болгон. Мындайча айтканда, жерди байытуу болгон. Эспарсет бул чөптөрдүн падышасы деп койсок болот. Чөптөрдүн эң бир байымдуулугу, азыктуулугу боюнча бул алдына башка чөптөрдү салдырбайт. Мына ушул 3-чү орум азыр 2 карыштан өтүп калды. 3-чү орумдагы буюрса сентябрда болот, 4-чү орум жоңгадан малга жайыт болот. Бактын ичине кое беребиз. Эспарсет негизи бунун мекени Украина болуп эсептелинет. Бул чанактуулардын тукумуна кирет. Көп жылдык өсүмдүк. Негизинен жер анчалык тандабайт, кургакчылыкка байымдуу болот. pH-ы бир 6,5-7, андан бир аз жогорураак болсо дагы чыдай алат. Анан бул суу анчалык өтпөгөн же өтө саздуу, же болбосо кандай десем, сууну өткөрбөгөн топурактар болот го, чопо. Мына ушундай жерлерде өспөй калышы мүмкүн. Кумдуу же болбосо таштуу жерлерде бул өсө алат. Өтө кургакчылыкка, ысыкка чыдамдуу. Бир гана ылдыйкы зонада 1-чи орумдан кийин бул ак кебер деген оору менен оорушу мүмкүн. Бизди дагы ооруйт. Бул эспарсет суукка өтө чыдамдуу келет. Жердин астында бул минус 32 градуска чейин, суукка чейин чыдай алат экен. Анткени мунун тамыры өтө тереңге кетет, эң терең кеткен өсүмдүктөрдүн бири. Бул эспарсеттин тамыры жердин астына 2 метрден 6 метргече түшүп кетет. Суу издеп 6 метрге чейин түшөт ылдыйга. Демек бул анча-мынча суусуз дагы жашай алат деген. Жылына бир жерине жараша 2-3 жолу суу ичсе, бул жылда жакшы боло берет. Көп жылдык өсүмдүк болгону менен бул 5-6 жылда кайрадан жаңылаш керек. Акырындап жерине жараша суюлуп жок болот. 5-6 жылда кайра айдалып, тегизделип тигилет. Эгүү немеси кандай болот? Муну эрте жазда же болбосо күздө, август айынан баштап тиксе болот. Көктөө процесси мындай плюс 1 градустан 3 градуска чейин ысыктыкта бул өнүп көтөрүлөт. Демек, эрте жазда дагы муну тиксе болот. Азыр тиге турган болсоңуз, кышка чейин бул 3-4 кулак болуп кала турган болсо, жазында бир сабактуу болуп өсүп калат. Муну негизинен арпа менен, буудай менен же башка бир өсүмдүк менен аралаштырып тиксе болот. Муну жазында чыкканда 1-чи жылы бир сабактуу болот, 2-чи жылы чайлайт, 3-чү жылы көп чайлайт. Мына алдыбызда көрүп турасыздар, азыр мында бир 20дан ашык чайлаган сабагы бар. 20дан ашык. Бул барып карыйт. Мына бул эспарсеттин составы, бул белокко аябай бай болот. Таза иштетиле турган белок 8% чейин болот. Бунда протеин кошулмасы, протеин мында 15% чейин болушу мүмкүн. Бул эми азыктандырууда эспарсетти жерге карап туруп көрүш керек. Жер кандай? Меникине окшош ак топурактуу, таштуу боло турган болсо, демек бул жерде калий, фосфор жана башка нитрат, азот жетишпейт. Демек, бул жерде нитромофос, амофос, демек башка нерсени салышыбыз керек. Бир нерсени эске алыш керек. Көпчүлүгүбүз чөпкө азык бергенде эрте жазда селитра же
немени берип атабыз. Карбамид берип атабыз, мочевинаны. Бул лояга окшоп, сояга окшоп, чанактууларга киргендиктен бул өзү тамырынан азотту пайда кыла алат. Демек, жерди бул байыта алат. Бул 130 килограммдан 140 килограммга чейин гектарынан өзү бул азотту байытат жылыга. Демек, селитра менен азотту бербестен ордуна ушул амофосканы, суперфосфатты же болбосо нитроамофосту берсеңиздер болот. Мына алдыбызда көрүнүп турган апапкай болгон эспарсептердин ак кебер оорусу менен ооруп атканы. Бул күн ысыктыктан ак кебер оорусу менен ооруйт. Дарылоо натыйжасыз өтө көп каражат кетет. Мал жесе эчтеке болбойбу? Малга анчалык көп зыяны жок, бирок өтө көп жесе ичин өткөрүшү мүмкүн. Куругандан кийин бул оорунун зыяны жок болуп калат. Курутуп малга берсе боло берет. Күндө менин кылган адаттарымдын бири мына ушул эспарсептин уругун чогултуп, эспарсеби суюк же болбосо жок жерлерге чачып чыгам. Күзүндө чачам. Эспарсеп суу чыккан жерлерге ушуну чачып, суунан коем. Суу койгондон кийин бул күзүндө чыгып калат. Кышка чейин бул 2-3 кулак болуп отурган болсо, кышында суу курбайт. Мына урукты чачып коебуз. Бир минус жери бар. Муну жердеги кумурскалар топтоп кетет. Мына как раз алдыбызда турат мынакей. Көрсөңүздөр, мына жерде эспарсептин канчалаган түшкөн уругун кумурскалар жем катары жыйнап алган. Мына көрүнүп турат алдыңыздарда. Бир канча уруктар мынакей. Көпчүлүгүн топтоп алат экен. Кайра чачып коем, кайра топтоп алат. Эспарсептин уругун курт кумурскада ташып, уруктун таралышына мүмкүнчүлүк түзүшөт. Менде айла жоктун иши, эгер трактор жүрө турган жер болсо, сиздерде жакшылап трактор менен чуңкур айдатып, борпон кылып, аны майдалатып, тегиздетип, азыгын кошо салып, гектарына 200-ден 500 килограммга чейин суперфосфат же амофосту чачып, арпа кошуп тике турган болсоңуздар, 1 жыл утасыздар, биринчи жылы бир сабактуу болуп чыгат тагын. Орулгандан кийин бул чайлай баштайт. Башында сууну тамырды терең атканга чейин сууну көбүрөөк бериш керек. Азыр бул катарда агызып суу карып атам. Мынакей. Бул азыр 2 эле сабактуу. Кийинки жылга бул чайлайт тагын. Көп сабактуу боло баштайт. 1 метр квадратта бул 20га жакын болсо, бул өтө сонун болот. 1 квадрат метр жерде 20дан ашык болсо жакшы болот. Мына туугандар, мен бактын ичине кылып аткан эспарсеп чөптөрүм. Бул 1 жыл кийин, былтыркы жылы сепкем. Быйыл эми чайлап, эми көбөйүшүп атат. 2-ден 3-төн гана сабагы бар. Былтыркы жылы тигилген. Быйыл эми чайлап көбөйүп атат. Жер арык, кайрак. Бул жерде быйыл гана эми суу ичип атат. Суу ичкенден кийин гана чайлап атат. Мына туугандар, эгер сиздерде жер болсо, мына ушундай жерди дагы эспарсеп кылсаңыздар болот. Чөптү көрүп атасыздар. Асмандын баасы болуп атат. Жаттардын Өзбекстандан чыгып атат бизге, мисалы үчүн. Жаттардын сары саманын алганга көрө өзүбүз тоолорду, адырларды, бош жаткан жерлерде ушундай чөп менен, беде менен тигип, өзүбүз
малга жагымдуу, тоюттуу, аш болумдуу чөптөрдү өстүрүп алсак болот. Сиздер менен Бак Өстүрүү Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар.